Кеде мендер таң кала берем, кээ бир адамдарга чоң эл башкарган, журт башкаргандар. Ушулар эмнеге намаз окубайт экен? Ушулар эмнеге мусулман болбойт экен? Акыл эси данактай эле деп таң кала берем да. Көрсө кээ бирлердин акыл эси данактай эмес экен. Чирик дана экен да. Болгону сыртында формасы жакшы экен да. Акыл эстүүлүктү сүрөтүн тартып алып туруш ушинтипчи. Анткени муфтий болуп аяк-бияк аралашып калгандан, көрүп сүйлөшүп калгандан кийин акыл эси дарамет кандай экенин билип калат экенсиң да. Кийген туфлисинде, байпагында, шымда, ременде, костюмда бүт бар чачтын кыскартылышы койгон атирлер бардыгы акыл эстүү көрсөтсөңачы. Ана мындайча бурчка отуруп кичине сүйлөшкөндөн кийин жанагыдай нарагы пустой экени көрүнүп калат экен да. Ошого кирбей айткан экен. Болбосо чыныгы акылдуу адам мусулман болмоюнча жүрбөйт эле, урматтуу ханым. Анан бирок кээ бирлерде мүмкүнчүлүк бар, аларга балким биз дааватчылар күнөөкөрбүз да, айтып жеткире албай атабыз. Биз күнөөкөр ошол нерсеге. Анан кээ бирлерге даават жеткен болсо деле кайсарлана берет да. Бирөө түрмөгө түшүп калды, чоңдордон бирөөсү. Анан мен түрмөгө түшкөндөргө да кичине мамиле кылып турам. Анан кийин таксыр намаз окуңуз эми ушундай болуп калды десем айтат, мен түрмөгө түшүп намаз окуп калсам, адамдар мени сынып калды деп ойлошот деп намаз окубай чыккандар дагы бар да. Не деген сөз эми? Аллага сынган болсоң бул улукко. Аллага сынуу деген башкага сынбоо деген сөз. Аллага кулчулук кылуу деген башканын кулчулугунан чыгып кетүү деген сөз.